Нарынга канча акча бөлүндү? Президент Садыр Жапаров президенттин фондунан Нарын шаарына 807 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын шаарында жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен жолугушууда айтып, быйыл Нарын облусуна 9 миллиард сомдон ашык акча бөлүнгөнүн кошумчалады. Быйылкы жылдын эсебинде план боюнча 9,14 миллиард сом акча Нарын облусуна бөлүнөт. 9,14 миллиард. Анын ичинде мына буквально бүгүн кечээ президентибиз атайын Нарынга өзүнүн став фондунан, президент став фондунан 807 миллион сом акча бөлүндү. Нарын шаарын Нарын шаарын карагыла. Качан эле кайсында тарыхта, кайсында убакта Нарын шаарына 800 миллион акча бөлүндү. Эч качан бөлүнгөн эмес. Бир да тарыхтандай болот эмес. Буга чейин социалдык тармактарда Нарын облусунун көйгөйлөрү баяндалган, кызуу талкууга алынган. Ырда аталган аймактагы социалдык маселелер көтөрүлгөн. Ошондой эле жолдордун абалы тууралуу баяндалып, Нарынга көңүл бурулбай, көйгөйлөр чечилбей жатканы айтылган. Алар чапаркы буралып, кара коллу жаңыланып, ал эми Жалал-Абадтай ажарлуу болду нуралып. Бейиштей болгон салкын көр, кейиште калды кунарып. Оңдоп бир берсеңиз ата, аттиң ойнобойт белек кубанып, ата ойнобойт белек кубанып. Көзүмдөн өчүп чалынын, көңүлдөн калып тарыдын, бардыгы алып жатпайбын Нарындайранын жарыгын. Түбүндө жакшы болбостур, түгөтсөң элдин сабырын. Кол сунуп кетчи бир жолу, ата комада жатат Нарынын, ата комада жатат Нарынын. Бийлик өкүлдөрү бизди көп карабай, баалабай атабы деп